Бишкек шаарындагы Туңгуч Кичи районунда жайгашкан 73 мектепте төбө чачты тик тургузган окуя катталды. Мектеп ичине кирип барган адам дааратканада отурган 4-класстын окуучу кызын зордуктоого аракет кылган. 10 февралда социалдык тармактарда Бишкектин мектептеринин биринде бачабас кармалгандыгы тууралуу маалымат тарай баштаган. Окуя 9 февраль күнү болгондугу такталды. Мектептеги күзөт кызматына өзүнүн окуучу кызынын атасы экенин айткан киши тоскоолдуксуз мектеп ичине кирген. Кыздардын дааратканасына кирип барып 4-класстын окуучу кызын даараткананын ичинен кармап, оозун колу менен жаап зордуктоого аракет көргөн. Ошол маалда классташын издөөгө келген кыз эшикти такылдатып калып, каршылык көрсөтүп жаткан кыз тышка качып кеткен. Мындан кийин ал киши мектеп сыртындагы камыштар арасына жашынып калган. Күзөтчүлөр жана 11-класстын окуучулары жашынып калган кишини кармап, милиция кызматкерлерине тапшырып берген. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча шектүү убактылуу кармоочу жайга 2 айга киргизилди. Ага кылмыш жаза кодексинин